Макалё, мас, аферист. Бул акыркы күндөрдөгү министр менен профессордун эрегишиндеги сөз чабуулдардын айрымдары гана. Атүгүл министр арак ичип отурат деген видео тарап, анын отставкага кетүүсүн талап кылган митинг өттү. Экөөнүн чыры канча күндөн бери эл талкуусунан түшпөй келет. Негизи окуя эмнеден башталган? Жипке тизгендей айтып берели. Аты жөнүм Фатима Аданова. Каналга катталыңыз. Чырдын башы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин демилгесинен башталды. Бишкек травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборунун атын өзгөртүп, шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы кылып түзүүнү жарыялаган. Реорганизовать путем преобразования учреждений Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии в учреждение клинической больницы скорой медицинской помощи. Бул борборду узак убакыттан бери академик белгилүү ортопед Сабырбек Жумабеков жетектеп келген. Министр Бейшеналиев Сабырбек Жумабеков мамлекеттик медборборду жеке менчигинде колдонуп, туугандарын, тааныштарын жумушка алган деген жүйө менен аны кызматтан бошотконун айткан. Жанында мынакей өкүл баласы бар экен, туугандары бар экен, карындашы бар экен, бухгалтери келин экен, ошолордун баарын алып кете берсин. Юстиция министрлигинин маалыматына алайык, аталган борбор кыскартып айтканда Бнецто 2004-жылы кайрадан каттоодон өткөн. Бишкек мэриясы, шаардык кеңеш жана саламаттык сактоо министрлиги негиздөөчү Сабырбек Жумабеков директор катары көрсөтүлгөн. Министрлик борбордун жалгыз кожоюну эмес экенин айткан Жумабеков министрдин кызматтан кетирүү буйругуна баш ийген эмес. Ошон үчүн Бейшеналиев ордуна жаңы дайындалган Гулия Кожакматованы эшиктен киргизбей койгон. Кеширип койгула. Биз сиздерди киргизе албайбыз. Кожакматова да жөн отуруп калган жок. Ал Жумабековду кемсинткен сөз айтты деп бир канча маалымат каражаттары жазып чыгышты. Макалё деген сөздү колдонуп, көбү жогорку кеңеш депутаттарын, анын ичинде Дастан Жумабековду сындап келишкени белгилүү. Саламаттык сактоо министрлигинин юристинин маалыматына алайык, 2004-жылы аталган медборборду каржылап келген милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду мэриянын карамагында болгон. 2015-жылы 577-токтомдун негизинде аталган фонд саламаттык сактоо министрлигине өткөн. Министрлик менен мэриянын ортосунда келишим түзүлүп, ага ылайык Бнецто саламаттык сактоо министрлигине өтүшү керек болгон. Путем выхода из состава учредителя Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в двухнедельный срок. Мэрия дает нам мэрия в свою очередь передает право учредительства организации здравоохранения города Бишкек Министерству здравоохранения Кыргызской Республики в двухнедельный срок. То есть Бишкек шаарындагы здравоохранение мекемелеринин башы, саламаттык сактоо мекемелери тиешелүү Бишкек шаарынын баштык Министерство здравоохранения өткөн ошол кезде 2017-жылы. Ошондон бери бул реализация болбой, бүт баш өттү. Сыз поликлиникалардын баштан өттү, ушул жерде больницалар мынакей 6-чы гол больница бүт баштан өткөн. Бизде Бишкекский национальный центрде өтпөй калганда ортопедия, травматология. Бул кандай болуп калганын биз ушул күнгө чейин такталып келгенде бул деген аткарылыш керек болчу. Бул мэрия тарабынан дагы, Минздрав тарабынан да бүт баштан аткарылып тур, бул милдеттүү түрдө ишке ашыш керек эле. 4 февралда Марал радиосуна берген маегинде медборбор кайра каттоодон өтпөй калганын академик Жумабеков да мойнуна алды. Биз мамлекеттик эле мекемебиз, иштеп атабыз. Болгону кагаз жүзүндө болгону продлевать этип айтып атат. Бул жанагындай кайрадан продление болбой калган деп атат. Эми продление болбой калса, продление кылып кой да, жазап кой да. Муну эмне документальный түрүндө жазап кой да. Муну эмнеси бар? Саламаттык сактоо министрлигинин юристи Азамат Жумакеев Бнецто мыйзамсыз иштеп келген дейт. 2009-жылы закон о Кыргызской Республике о нормативно-правовых актах Кыргызской Республики менен чыккан. Ошонун ичинде 36-биринчи пункт 2-де жазылган. Юстициядан регистрация өткөн токтомдордун баштын жокко чыксын деп түшөт. То есть бул Бишкек шаарынын гор кеңешинин токтому жокко чыгып калганда, ошондон регистрация өткөнбүз. Бул дагы бир маселеси, экинчи дагы бир маселеси болсо деп закон оны алып келген научно-технических организациях деген бар. Анын ичинде так жазылып турат. Илим изилдөөчү мекемелер деген только өкмөттүн гана деген токтому менен түзөлөт деп жазылган да. Муну деген мэриядагы Минздравдын түзө албайт.
Bu 2004'ten beri ben birden registrasyon kılıyoruz. Bu arada ben doğrusu деген юридикалық немesi yok da. 4 февралда Алымкадыр Бейшеналиев Бишкек травматология жана ортопедия элим изилдөө борбору 2015 жылы эле жоюлганын, Сабырбек Жумабеков жок борбордо иштеп жүргөнүн айтып, аны аферист деп атады. Мени bir дебатка bir жерге чакырсаңарчы. Существующий бирөөнө чакыргыла да. Мамакеев мени чакыргыла, Мамытов мени чакыргыла, Намазбеков мени чакыргыла, Бебес мени чакыргыла. Аферисттер менен алдап жүргөн кыргыз элин адамдар менен эмне кыласыңар чакырып? Ал эми Жумабеков министрди чыккынчылыкка айыптады. Ошондой центр ачып, моундай жетишкендиктерге жетип, жасап иштеп атсак, ушуну келип жоюм, бузам, талкалайм дегендин өзү, мен ойлойм, бул мамлекетке, элге кылган чыккынчылык болуп эсептелет. Ошол эле учурда Сабырбек Жумабеков президент айтмайынча кызматтан кетпейм деп атүгүл көзүнө жаш да алып жиберди. Президент айтсын, ошондо кет десе мен кетип калам. Колдойбуз агай. Экөөнүн ортосунда ачуу сөздөр уланып, Жумабеков министрди ооруканага мас абалында келген деди. Жана министр кече күнү мен жокто келип, эмеге жумушка келип, айтпай келип, катышып, ардекени сүйлөп, мас абалында ичип алган, эртең менен 8-де ар нерсени айтып кетиптир. Эми Бейшеналиевдин жүйөсүн угалы. Мен биринчиден ичпейм. Экинчиден бүгүн мен айттым. Мени көргөн, Жумабек жок болчу, көргөн бир баласы келип, сен мас болуп келдиң десечи, мен отставкага кетмекмин. Келе алышпайт. Үчүнчүдөн 5 жылдан бери 20 таблетка ичем мен. 4 жыл операция жүрөккө кылгам. Ошон үчүн галстуктар тагынбайм. Кээ бирде кокустук болуп, нервничтеп, антиминтеп галстук тагып калсам гипоксия болуп, жакшы сүйлөшө албай, кыйналып калам. 5 февраль ишемби күнү экенине карабай, тиреш күчөдү. Интернетте Бейшеналиев арак ичип атат деген видео тарап кетти. Видеодо министр Бейшеналиевке окшош киши 2 бокалдан ичип атканы, стол үстүндө суусундуктар жана арактыкына окшош бөтөлкө турганы көрүнөт. Ушул эле күнү Саламаттык сактоо министрлигинин алдына жүздөгөн адамдар чогулуп, министрдин отставкага кетүүсүн талап кылышты. Турган болду. Бул министрдин тезден кетүүсүн талап кылабыз. Министр! Алымкадыр! Ал эми министр дароо жооп кайтарды. Алар кимдер? Эмне үчүн мен кетишим керек? Коррупционерлерди кетиргеним үчүнбү? Мурун кетирген катачылыктарды оңдоп, туура иш кылып жаткан министр эмне үчүн кызматтан кетиши керек? Азыр Эдил Байсалов жетектеген комиссия иштеп жатат. Баары ордуна келет. Ал баардык кылган иштер үчүн жооп берет. Туура болсо сотко берип далилдеп берсин. Эми акча болсо элдин баары эле митингге чыга берет. Коомчулукта эки тараптын тиреши тууралуу талкуу күч. Бирилери Жумабеков дүйнөгө таанымал врач. Ал канчалаган адамдарды айыктырып, бутка тургузган улуу инсан деп Бейшеналиевди сындашат. Ал эми башкалары Бейшеналиев коррупция менен күрөшүп атат. Жумабеков мамлекеттик медборборду жеке менчигине айландырып, туугандарын гана кызматка алган деген пикирде. Чынында экөөндө тең тийиштүү колдоо бар. Жумабековдун энеси Жогорку кеңештин депутаты. Ал эми Бейшеналиев президенттин жакын досу экенин мактана айтып келет. Министрге 1 жылдан ашуун убакыттын ичинде каймана аттар коюлуп, ары күлкүлүү, ары чырдуу окуялардын карманы болуп келет. Буга чейин кардиология борборунун дарыгерлери менен да чырдашкан. Жогорку кеңештин депутаттары менен да мамилеси өзгөчө. Саламаттык сактоо министри боюнча ушул жерде 84 депутат токтом чыгарган кызматтан кетирилсин деп.
84 добуш менен президентти кетирсе болот го, импичмент менен. 84 добуш менен генеральный прокурорду кетирсе болот да. А эмне үчүн биз ушу саламаттык сактоо министрин кетире албайбыз? Эми бардыгы үстүнө тууган туушкандарыбыз бар, врачтар, жолдоштор менен иштешкенди. Алардын бардыгы айтып атпайбы? Ковид кетпесе кетпесин, ушул комик кетсе болот эле деп. Ушуга чейин жетпеди. Чакыртсак келбейт деп ызаланган эл өкүлдөрү аны дала ирет кызматтан кетиребиз деп чамданып, бирок эч кимисинин алы жеткен эмес. Анын себеби мындадыр. Когда он меня предложил идти в жогорку кеңеш Атажуртом, он мне сказал: или ты, говорит, депутатом будешь, или, говорит, возглавишь, говорит, вот это здравоохранение, или, говорит, будешь министром здравоохранения. Я тебе, говорит, обещаю. Министр менен профессордун чырына ким чекит коет? Экөө тең президентти гана карап тургандай, а президент болсо Кытайда. Кандай чечим чыгышы мүмкүн? Негизи эле кандай чечим чыгышы керек деп ойлойсуз? Комментарийге жазыңыз.